Баткенге жана Жалал Абадка медициналык кызматкерлер жөнөтүлөт. Бул тууралуу бүгүн республикалык ыкчам штабтын жыйынында айтылганын өкмөттүн басма-сөз кызматы кабарлады. Премьер-министр Кубатбек Боронов Баткен жана Жалал Абад облусунда эпидемиологиялык кырдаал кооптуу экенин, бул аймактарда коронавирусту жуктуруунун жаңы учурлары жана оорусу күчөгөндөрдүн саны төмөндөбөй жатканын айтты. Абалды жакшыртуу үчүн облустарга тажрыйбалуу медициналык кызматкерлерди жөнөтүү зарыл, деди Боронов. Кыргызстанда пандемия башталган март айынан 20 августка чейин COVID-19 вирусу 42.507 кишиге жукту. Анын 35.486 айыгып, илдеттен 1054 адам каза болду. 20 августка карата коронавирус 182 кишиден жаңы аныкталган. Анын ичинен Жалал Абад облусунан 44, Баткенде 37 кишиден вирус чыккан. Пандемия учурунда өзгөчө оору күчөгөн июль айында Бишкек шаарында медициналык кызматкерлер жетишпей, башка облустардан жана коңшу өлкөлөрдөн дарыгерлер жардамга келген болчу. Премьер-министр Кубатбек Боронов 21-22 августта Ысык Көл облусуна жумуштуу сапар менен барат. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Өкмөт башчысы Ысык Көл облусуна жасаган сапарынын алкагында социалдык объектилердин абалы, ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды сууларды тазалоочу жайларын куруу иштери, таза суу долбоорунун жүзөгө ашырылышы, күзгү ооруп жыюу жумуштарынын жүрүшү менен таанышат. Мындан сырткары премьер-министр Боронов Каракол шаарындагы 120 орунду бала бакчанын курулушу жана Чолпон Ата шаарында жайгашкан Ысык Көл райондук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн имаратын оңдоп түзөө иштери менен таанышат. Башка кабарлардан банги заттарды ташуу менен алектенген каналга бөгөт коюлду. Ички иштер министрлигинин банги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан Жалал Абад облусунан Бишкек шаарына ири өлчөмдөгү банги каражатты ташып киргизүү жана атайын жабдууланган цехти өстүрүү менен алектенген каналга бөгөт коюлду. Маалыматка ылайык, тинтүү жана атайын тергөө иш-аракеттеринин натыйжасында аталган кызматтын Бишкек шаары боюнча кызматкерлери тарабынан Жалал Абад облусунун Токтогул районунда жайгашкан үйлөрдүн биринде кара куурай жыттанган кочкул жашыл түстөгү каражаттар, марихуана жана банги затты даярдоочу шаймандар табыла алынган. Мыйзамсыз жүгүртүүдөн 4 кг 673 грамм гашиш жана 690 грамм марихуана алынган. Аталган факт боюнча сотко чейинки өндүрүш иштери башталып, кылмышка тиешеси бар башка жактарды аныктоо боюнча атайын тергөө аракеттери уланууда. Бишкек Ошуна жолунун 275-чакырымында Volkswagen Passat жана BMW унаалары кагышты. Жол кырсыгынан 2 унаа өрттөнүп кеткен. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, өрт куткаруучулар келгенге чейин өчүрүлгөн. Кырсыктан 4 адам жабыркап, 53 жаштагы адам ооруканада каза болгон.